Bileminim ata-enеңди күтөсүң, билбейсиң го алардын бир мүнөзүн. Карай берип ачылган ар бир эшикти кылчак болуп аябай жаман жүдөпсүң. Балдар үйү шарты жакшы болсо да, 3 маал тамак курсак жакшы тойсо да, күтүп жүрөт ата-эненин мээримин. Баласы үчүн кайра келбес болсо да, билбейм сени эмне үчүн таштаган, себеби бар алардын да айтпаган. Балким жеке кызыкчылык болгондур, балким ташбоор өз баласын бакпаган. Анда неге алар сени жаратты, балам дебей кай бирөөгө каратты? Ойлоп алар сенин тагдырың, үйүп салды башыңа чоң азапты. Уктап жатып бийик учуп баратты, аба жутуп кенен жайып кучакты. Түштөн көрүп ал балаңар силерди ыйлап ата деп ээрчип баратты. Ал күнү ак ошондой таң атты, мен көрдүм деп балдарга айтып баратты. Эмне кылсын баарысынын үмүттөрү ата-эне, алардын да жүрөктөрүн канатты. Барып калдым ал олтурган бакчага, ал баланын ою эле акчада. Тирүү туруп таштап кеткен ата-эне, өз балаңдын жүзү такыр башкача. Дароо менден атаң барбы деп сурады, сагыныптыр атасын да бул дагы. Мээримге муктаж анын назик көздөрү, чимирилтип көзгө жашты бурады. Бизге баары таттууларды берет дейт, күтүп жүрөм бир күн атам келет дейт. Айтыңызчы мага бир гана ушуну, ата апа деген өзү булар ким дейт? Жооп бере албай сөзүм кетти айланып, ал балада мага турду таң калып. Айта албадым иштен ага жарылып, андай акмак боло албайт сага аталык. Бура салдым сөздү бир аз башкага, айтчы мага жашың сенин канчада? Жаш болсо да армандары толтура, толук жашы азыр анын 5 жашта. Сыртка чыгып ойнойлу дейт суранып, ал күлсө мен да турдум кубанып. Кайрыламын баарыңарга ата-эне, таштабастан биз буларды багалык. Бир күн өтөт бир короодо камалып, өкүнүчтүү аларга ушул балалык. 18ге жашы эптеп толгондо алар кетет туш тарапка таралып. Күткүн иним бир күн келет ата-энең, өтсө дагы унутулбайт бул деген. Ойноп жүрсөң сага балким келеттир, алып кетет тирүү болсо ата-энең. Түшүнбөймүн сени неге таштады, түйшүк тартып мээрим бөлүп бакпады. Ойлон бир аз өзүң дагы каарыйсың, балаң болот ак сүтүңдү актаачу. Бала деген өзү бир чоң бактыда, бул да болсо жаралгандыр бактыңа. Балдар үйүн көбөйтпөстөн баарыңар балаңарды өз колуңарда баккыла. Бул бала эртең эле чоңоет, мээрим эмне экенин кантип ойлонот. Ошондуктан ойлонолу баарыбыз, мындай болсо келечек деген не болот? Мына иним мен жаздым кичине гана окуя, айта берсек күйөт деген толтура. Көксөсөң да ата-эненин мээримин, балдар үйүндө тарбиялуу болгула.